Саламатсыздарбы достор, сиздер менен Дримес Тыштык клубу. Бүгүн 5 март кандай күн экенин билесиңерби? 5 март Кыргызстанда Акалпак күнү болуп эсептелет. Бул майрам 2016-жылы Кыргызстандын официалдуу майрамы болуп киргизилген. Бул майрам Кыргызстандын улуу баш кийими Акалпак күнүн сыйлоо жана Кыргызстандын маданиятын барктоо иретинде майрамдалат. Тазалоо ийгилигин сактаган, арулукту тазалыкты жактаган ак калпагың кут болсунчу кыргызым, ата салттын урпактары каттаган. Калпак кийсең көктүн чыгат ачылып, касиетиң дүйнө жүзүнө чачылып, бийик карма кыргыз деген намысты калпак менен кадыр баркын кошулуп. Калпагың түшпөй башыңдан, кадырың кетпей жашыңдан, ак калпак күнү кут болсун, айланып өтсүн касыңдан. Ак калпак бул тазалык, ак ниеттик, урматтоо жана даанышмандыкты билдирет. Ал эми төбөсү бийик калпак бул улуулук, бийик дара жана кадыр барк. Жашыл коюлуу калпак бул жаштыктын символу. Оймо чимели калпак бул береке, күч жана тукумулуу. Ак калпак күнүңүздөр менен куттуктайм. 5 март бул кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон ак калпакты даңазалаган өзгөчө күн. Ак калпак бул жөн гана баш кийим эмес, ал ата бабалардан калган мурас, акылмандыктын, тазалыктын жана эр азаматтыктын символу. Ар бир кыргыз жигитинин башынан ак калпак түшпөй, элибиздин каада салтын, маданиятын муундан муунга улансын. Ак калпагыбыз ар дайым бар болсун. Ак калпак күнүңүздөр менен. Ардактуу мекендештер, баарыңыздарды бүгүнкү ак калпак улуттук кийим күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Ак калпак биздин сыймыгыбыз, ата бабаларыбыздан калган мурасыбыз жана ала тоосдун символу. Элибиздин башыбыздан ак калпак түшпөсүн, жергебизде дайыма тынчтык болсун, тынчтык менен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз? Мен Качиева Динара, Ак Булак айылынын тургуну болом. Бүгүн кандай күн экенин билесизби? Ооба, бүгүн ак калпак күнүнө арналган күн, 5 март. Ак калпак күнү бул кыргыз эли үчүн кандай маанилүү ролду ойнойт? Ак калпак бул улуттуу баш кийим, таза экологический продукттан жасалат, өзү койдун жүнүнөн жасалат, кошулмалары жок, табигый нерседен болот. Чоң рахмат кетсеңиз. Менин атым Максат, Ак Булак айылынын тургунумун. Береке деген магазин иштетем. Ак калпактын ак түсү эмнени символдоштурулат? Ак калпактын ак түсү бул тазалыкты, анан актыктын символу деп ойлойм да. Бул майрамды эмне үчүн майрамдашыбыз керек деп ойлойсуз? Бул майрамды муундарга ак калпакты жоголуп кетпеш үчүн, баягы ак калпакты муундан муунга калтырганга ошо майрамдап